Амансызбы көрөрман, кечээ социалдык тармактарда Бишкек тазалык муниципалдык ишканасынын башчысы Рамиз Алиев мырзанын катышуусу болгон бир нече кишилер менен көчөдө түшүнбөстүктөр тууралуу видео тараган. Биз бүгүн ошол видеонун чынтөгүнөн анын себептерин сураганы келдик. Рамиз Алиев мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Рамиз мырза, ушул окуя тууралуу айтып берсеңиз, түшүнүксүз экен, видеонун баш аягынан биз көрүп түшүнгөнгө аракет кылдык, бирок мындай көпчүлүк адамга түшүнүксүз болуп калды. Ошол окуяны түшүнүш үчүн кичине бир тарыхка агеш керек. Бул деген кечээ видеодо бул менчик компаниянын өкүлдөрү болчу. Бишкек Втор ресурс компаниянын өкүлдөрү, анан тазалыктан да биздин пресс-секретарь менен барганда. Өзүңүз билгендей, Октябрь району уже канча жылдан бери мурда менчик компаниялар телеген. Менчик компаниялар ошол таштанды чыгарууга милдеттүү болду. Бирок 14 июндан баштап акимият тарабынан биз менен тазалык муниципалдык ишканасы менен договор келишим түзүлдү. Ошол келишим негизинде биз азыркы убакытка чейин биз таштанды чыгарып атабыз. Бирок ошол биз менен договор түзүлдү, бирок тилге каршы тиги менчик компания болсо ошого карабастан дагы эле жүрөт райондо, дагы эле элден акча ошол мусор чыгарыш үчүн акчаны алып атат, акчаны чогултат. Ошол себептен мен кечээ ар кайсы шылтоолорду айтып, анан кечээ мен кокустан уктум, сөздүн ачыгы. Бул кабинетте отургам, жаңы эле совещание баштагам. Бирок интернеттен окудум, саат 10-до ошол Аки пресс площадкасында көрсө теги компания маалымат президентке кайрылат. Президент кайрылат ошол Октябрь район боюнча. Анан ошол тияка барган мен да тура көрдүм. Барып туруп, мындай пресс-конференция ар кандай каалаган киши катышса болот, туурабы? Ошол мен да барып залда отурдум. Анан өз 7 суроону даярдап койдум. Ошол атайын БВР компаниясына 7 суроону даярдап, бирок тилге каршы, билбейм, сиз байкадыңызбы, ошол видеонун башында бар. Ошол барып, ошол суроолорду берейин десем, бир эле суроо айтты, бир эле суроо берсеңиз болот. Калгандарга билбейм, эмне себептен шарт жок, бербей койду. Ошол эле бир эле суроо бердим, ошол эле суроого жооп жок. Анан мени сөздүн ачыгы мындай культурный формада айтты, сиз чыгып эшикте күтүп туруңар. Мейли, мен чыктым, эшикте күттүм, бирок тигилерди күттүм да. Анан тигилер чыккандан кийин ошол как раз ошол видеодон сиз уже көрдүңүз, сиз уже байкадыңыз кандай тилге каршы алардын адвокаттары мындай кандай десем, өзгөчө бир мамиле кылды. Мен да түшүнбөй калдым. Тиги директор менен сүйлөшүп атсам, директор негизи өзү мындай маданияттуу киши экен да, бирок адвокат ошого карабастан өзү эле ортого кирип, бир нерсе сүйлөп, ар кайсы нерселерди айтып. Ушул видео тарагандан кийин жана социалдык тармакта бул Рамиз Алиев инвесторлор менен сүйлөшкөндө билбейт экен, анан көчөгө чыгып ушинтип кыйкырышып жүрөт деген пикирлер да болду да. Бул кишилер инвесторлор беле же инвесторлор эмеспи? Мындай тактап койсоң. Мен буга чейин да айткам. Мейли, допустим, алар инвесторлор болсо, эгер алар айтат, биз мына инвесторбуз, биз Кыргызстанда келип, өз акчалары, каражаттары киргизип, ошол биз инвестор катары жүрөбүз дейт. Мейли, биринчиден, ошол компания январь айынан баштап Октябрь районун алды, туурабы? Октябрь, мен буга чейин да айткам соц тармактарга, январь айына чейин сиз карап коюңуз, ошол канча ошол компаниянын канча техникасы бар болчу, анан январдан кийин да. Бир да январдан баштап, ошол жаны Октябрьский район алгандан кийин, бир да жаны техниканы же эски техниканы алар ала элек. Бир тиын өзүнүн мурдагы эле илгертен бери иштеген техника менен иштеп жүрүшөт. Мен түшүнүп атам, эгер мындай ситуация болсо, например, мисалы катары айтайынчы, мен инвестормун. Мен Кыргызстанга келдим, инвестор, тендерге катыштым. Тендердин негизинде мисалы Свердлов же Октябрь же бир любой районду утуп алдым. Ошол тендерге байланыштуу мен жаны техниканы киргиздим, карачаттары киргиздим. Анан вдруг бир кокустан бир тазалык келет, айтат, жок, сен кет, мен өзүм могу районду тазалайм. Анда башка маселе. Анда уже действительно инвестордун үстүнөн туура эмес мамиле болуп атат деп айтсак, жаңылышпайбыз. Бирок
ал ошол январь айына чейин Октябрь районун мусордун чыгарган, бирок чарба субъекттерден. Менчик чарба субъекттерден. Анан январда мейли ол мамлекеттик тендерге катышып, ошол Октябрь районун алгандан да кийин эч бир мындай бир кыйраткан аракеттер жок да. Ошол үчүн билбейм, балким чынында эле кече менден бир орой мамиле кетти го дейм. Бирок бул кичине мындай эмоция болчу. Анткени өзү билгендей 188 миң киши калк Октябрь районунун тургундары билбейт кимге төлөш керек. Эки квитанция керек, баш аламан болуп атат. Ошол 3 айдан бери ушундай ситуация болуп атат. Азыр сиздерден да бир квитанция барат, алардан да бир квитанция. Элестеп коюңуз. Кимге төлөп атат? Азыркы учурда уже элдин көбү тазалыкка төлөп баштады. Бирок буга чейин тилекке каршы кээ ошол акыркы 2 айдын ичинде ошол менчик компанияда төлөдү. Ошол мен келип, ошол директор менен сүйлөшөм дедим эле, келип биз перерасчет кылабыз. Действительно, айын 14-нө чейин алар тазалады. Июньдун 14-нө чейин алар мен айттым, 14-нө чейин чогулткан акчаны мен кайтарам сага. Чынында аныкы, оокат аныкы. Бирок могу акыркы 2 айдын ичинде сен Таштандын Октябрь районунан чыгарбайсың. Аны далилдеш үчүн жөн эле 3-4 методдорун мен айттым, кече соц тармактарда айттым. Октябрь районунун күнүнө 150 тонна таштанды чыгат. 150 тонна, элестеп коюңуз, 150 тоннаны чыгарыш үчүн техника керек, путевой лист керек, май керек, түү керек. Биз отуруп сүйлөшөбүз. Азыр мындай болуп атат ситуация. Тазалык ишканасы айтат, мен чыгарам. Мен айттым, тазалык чыгаратат, сөзсүз эл мага төлөгүлө, тазалыкка төлөгүлө, 150 тоннаны биз чыгарабыз. Тиги менчик компания айтат, жок, тазалыкка төлөгүлө, биз чыгарабыз дейт. Мен айттым, хорошо. Келип отурабыз. Кааласаң прямой эфирге чыгабыз, кааласаң журналисттерди чакырабыз. Келип мындай кылат. 150 тонна чыгарыш үчүн техника керек. Ар бир техниканын үстүндө өзүнчө эле мындай өзгөчө бир техника датчик бар да, дут дейт. Датчик учета топлива, дут деп коет. Менде да ошондой датчиктер бар. Бүт тазалыктын машиналарында да бар экен. Мына азыр сиз көрсөңүз болот. Мо экранда мына көрүнүп турат. Кайсы машина каякта жүрөт? Кел анда ачык эле, мен Морике өз программанын коддорун сага берем. Мен көрсөтөм, Карл Маркстан канча мусор чыгардым, ЖК Пудовкина көчөсүнөн, Алтын Ордонун канча мусор. Мен сага берем, сен өзүңкү мага берип кой. Анда уже так болот. Жабай полигонго барабыз. Полигонго барып туруп, полигонго таразы бар экен, машинанын кирген номерлер бар экен, бүт маалымат бар экен. Кел ачык эле экөөбүз барып карайбыз. Мен көргөзөм. Октябрь районунун машиналары кандай машиналар менен Таштанды чыгардым, канча тонна болду, канча убакыттын ичинде болду. Сен да өзүңкүн көрсөт. Бир тараптан ал айтып атат, мени полигонго киргизбей атат дейт. Экинчи тараптан айтып атат, мен күнүнө 150 тонна чыгаратам. Ал не деген нерсе? Ошону 2 ай күтүп, 2 ай каттар менен алмашып, канча кат жаздым, сотко бердим, тигүү, анан кече уже чыдабай ошол пресс-конференцияга барганына туура көрдүм да. Сиз айтып атасызбы, жанагы биз 14-июндан баштап атасызбы? Ташып атат. Сиз Октябрь району менен келишим түзгөндө тазалык, БВР деген фирма менен түзүлгөн мурдагы келишим жокко чыкканбы? Жокко чыккан. Сөзүнүн ачыгы келишим бул акимият менен ошол компаниянын ортосунда болот. Азыркы учурда да акимият менен тазалыктын ортосунда келишим бар. Тиги компания менен болсо айын 14-үндө акимият тарабынан ошол келишим жокко чыгарылды. Анан биз менен келишим түзүлдү. Бирок ага карабастан алар дагы бир маселе бар. Дагы бир чоң маселе бар деген, бул деген биздин контейнер аянтчаларынын абалы. Биринчиден менде де ошол менчик компания менен тазалык менен менчик компаниянын ортосунда дагы бир келишим бар экен. Бул деген ошол контейнер аянтчалары ижрага алды, арендага алды. Ошол тилекке каршы акыркы 7 айдын ичинде бир тыйын да ошол менчик компаниядан түшө элек. Аренда акчасы бир тыйын да түшө элек тазалыкка. Мен баарын көрсөтөм, проводкалар бар, көрсөтөм. Бир тыйын да алар түшө элек. Бирок биз ошол бүт билесиздер, контейнер аянтчалар кредиттин негизинде алган. Кредиттин акча ЕБРдин фондунун акчасы. Биз төлөп атабыз аны. Тазалык мына июнь айынын 12 миллион сом төлөдүк. Бирок тиги компания болсо бизге төлөбөйт.
Ошол маселелер билесизби, могу жерде бир нерсени айтыш керек. Ошол Октябрь район эң коммерциялык жагынан эң жакшы район болуп эсептелет да. Билесизби, могу Октябрь районунда эң новостройка аз, тилекке каршы новостройкалар тарынбасын. Эң көп карыз новостройкаларда болуп атат, эң оор таштанды новостройкалар болуп атат. Билесиз, күл эмелер. Октябрь район эң мындай көп акча алып келген район болчу. Ошол себептен илгертен бери ошол менчик компаниялар Октябрь районунда жүргөн. Талашкан. Бирок могу азыркы учурда мындай мэрдин демилгеси менен ошол тазалык ишканасына өттү. Рамиз мырза, жанагы таштанды боюнча Октябрь районунда ташталган таштандылардын жыйналбай жатканы боюнча буга чейин да соц тармактарда бир топ сүрөттөр, видеолор чыккан. Кээ бирөөлөр ушул Октябрь району такырда каралбай жатат деген нараазычылыктар да болгон. Ушул фирманын ишмердүүлүгүнүн тушунда болуп атабы же тазалык алгандан кийин да ушундай маселе чыктыбы? Декабрга чейин билесиз да, азыр биз тазалык ошол ачык интернетке чыгып атабыз. Ар бир 5-күнү чыгып, заявкалар 5 күнүн ичинде биз заявкаларды чогултабыз. Кайсы жарандан кандай арыз, кандай жалоба түштү. Анан бул кабинетте отуруп туруп, ар бир арызга жооп бере атабыз. Ооба, сентябрь айынан баштап, ноябрь айынан баштап, январга чейин Октябрь район боюнча толтура заявкалар түштү, толтура арыздар түштү, жалобалар түштү. Ошону биз айтканбыз, тазалыктын тиешеси жок. Бул менчик компания карайт. Ошол да бир себеп болду менин оюмча, анткени өзү көргөндөй Октябрь районунун мындай мусор маселеси аябай катуу болду. Бирок дагы бактар жөнүндө айтайын деле. Мусорный бактар жөнүндө, ошол мусорный аянтчалардын ичинде мусорный бактар бар да. Билесизби, мен буга чейин да видеону чыгаргам. Ошол бактардын эки түрү болот. Бирөө конусный деп коет, экинчиси евроконтейнер деп коет. Ошолордун БВРдеги машиналар только конусный контейнерге алынга лайыктуу да. Евроконтейнерди ала албайт. Ошол эле машиналар бакагруз деп коет. Алардыкы бакагруз. Бакагруз менен евроконтейнерлерди жүктөгөндө, евроконтейнерлер өзүңүздө көрүп атасыз, бүт баары кычык болуп атат, бүт баары ийилип. Ошону да мен расмий түрдө кат жибергем. Болбойт мындай. Биздин итак ошол эле байкуш контейнерлер, алар да кредит менен алынган. Тазалык 2028 жылга чейин карыз ошону төлөп атат. Ошол да бактар уже болбой калды. Именно Октябрь районунда. Карап коюңуз, бир да районда андай ситуация жок экен да. Андай бактардын абалы жок экен. Любой районда карап коюңуз, именно Октябрьский районунда эле, Октябрь районунун тургундары өзү да байкаса керек. Ошол контейнерлардын абалы аябай начар. БВР деген фирма качан пайда болгон, анан канча жылдан бери Октябрь районунда тейлейт? Адашпасам бир 2 жыл мурун түзүлгөн фирма го дейм. Бирок анын документтарын караш керек. Так маалымат менде жок. Бирок тейлегени качан? 2 жылдан бери тейлейби же жакында эле тейлеп баштаганбы? Бир 2 жыл болсо керек. 2 жылдан 2 жылдын тегереги болсо керек. Рахмат чоң. Рахмат сизге. Болсун ишиңизде. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин суроолорубузга Бишкек тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Рамиз Алиев мырза жооп берди. Саламат болуңуздар.